Ысык көл аймагы үчүн жай маанилүү мезгилдердин бири. Бул айда аймактын тургундары тынымсыз эмгектенүү менен күн көрүшөт. Өзгөчө Балыкчы шаарынын жашоочулары. Бул жерде дайым шамал болуп тургандыгына байланыштуу туристтердин агымы азыраак. Бирок ошентсе да, көлдүн кире бериши аталгандыктан кандай гана турист болбосун, анын босогосун аттаардан мурун чөйрөсүнө көз чаптырат. Бул жолу Балыкчы шаарынын көрүкү ачылды. Себеби өлкөнүн символу болгон 35 метр бийиктиктеги желек алгачкылардан болуп Балыкчы шаарына орнотулду. Карата шаар тургундарынын кубанычында чек жок. Ушунча кадимкидей даңк көтөрүлөт экен. Ушундай биздин шаарга ушундай желек коюлуп, дүйнө жүзүнө коюлбаган желекти биздин шаарга коюп атканына. Мында карасаңар, курорттун биринчи эле шаарынын бири башталганда эле бияка эмне деген элдер келип атат. Керек болсо чет мамлекеттен келип атат, Россиядан, Казакстандан келип атат. Анан ошо биринчи киргенде эле курорттук зонага ушу шаардын бети да, жүзү. Анан шак мындай жашынакай неме менен эметсе кадимкидей мындай патриоттук сезим, демге дем кушкон жаштардын келечеги ушунча бул желек эметип, эстелик курулган сайын жаштардын келечеги кең. Жакынкы аралыкта өлкөдө маанилүү окуялардан бири дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өткөрүлөт. Бул иш-чаранын алкагында чет жактан келген туристтердин агымы да күчөйт. Кыргызстанга эс алып келген башка улуттун өкүлдөрү үчүн орнотулган желек өлкөнү таанытуунун бирден бир себеби. Орнотулган желектин өзгөчөлүгү алдына Саякбай Каралаев, Айкөл Манастан жана башка белгилүү адамдардын эстеликтери орнотулду. Эми мындай желек бир гана Ысык көл жергесинде эле эмес, башка аймактарга да тургузулат. Аталган иш-чаранын башкы идеясын түзүп, аны практика жүзүндө ишке ашырып жаткан KG Group курулуш компаниясы. Бул компания бир гана мындай иштер менен чектелбестен өлкө үчүн өз кызматын өтөп, колдон келген жардамын берип келет. Кыргыздын туусун көтөрүүгө белсенип, мына көптөн бери оюбуз, максатыбыз бар эле. Ошол күн бүгүнгө насип болду, бүгүнгө күнү чыкты. Мен ойлойм, бул тарыхый момент бизге дем берүүчү. Бизге мындан кийин дагы ушундай моменттерди дайым кармоочу бир момент болду. Акыркы убактарда өзүңүздөргө маалым болгондой, дүйнө эмнегедир башка нукка бурулгандай турат да. Дүйнөдөгү ушул адам баласы эмнегедир тарыхка жаман жагыбыз менен калганга умтулуп баштадык да. Ошого баягы өзүбүздөн болсо да баштайлы. Бир бойкот иретинде. Тарыхка калуу максатында, тарыхка да жакшы нерселерди кылып калуу максатында ушундай нерселер. Көбү бул нерседен баягы саясат кылганга аракет кылгандар болду. Бул жерге баягы баса белгилеп кетейин, бул жерде саясат жок, бул жерде патриоттуулук сезим, бир кыргыздык атуулдук парыз. Ошол атуулдук парыздан башка бир максатыбыз жок. Мындай саамалыкка карата атайын концерттик программа тартууланып, уюштуруучулар үчүн төкмө акындар ырарнашты. Көк тиректен асманга желбиреп турган бул желек элдин көңүлүн да буруп турат. Ага суктануу менен караган шаар тургундары идеяны ишке ашыруучуларга ыраазычылыгын билдирип, өлкө үчүн кызмат кылган мындай жаштардын көп болушун айтышат. Ал эми ардактап сыйлап туралы мынан имамидиндей баланы, өзү болсо баткенден, бирок нарк насили чынында нак кыргызга бап келген. Ташы алтын, куму күмүш турбайбы, бул кыдырың шамал, ыйыгың Ысык көл, кыймылың эл экен. Ысык көлдөн чыкпагыла балдарым, бул жерге шаар түшөт деп айтканым. Кут конгон калабыз кыйынчылыктарда элге жөнөк болуп, далайларды батырган. Урматтуу замандаштар, туубуз элибиздин чоң кубанычы жана сыймыгы. Бул күн тарыхыбызда алтын тамгалар менен жазылып кала турган улуу күн. Бул күн калыгул көсөм батасын берген жерде касиеттүү өрнөк, элде мамлекеттүүлүктүн, түбөлүктүүлүктүн даңазалаган улуу күн. 4 айрылыш жолго орнотулган желек 310 тоннаны түзөт. Дал ушундай желекти KG Group курулуш компаниясы кошумча түрдө Балыкчы шаарынын өкүлүнө тапшырды. Анын көктө желбиреп туруусун көздөгөн аймактын жашоочулары эми бул символду көздүн карегиндей сактоого убада беришти. Жазгүл Мадинова, Асат Султаналиев, Бульвар 22.